Doğru da geçe günü ошол Нокатыран аймагында ошол бир жараныбыз денесинен жарат алып ооруканага кайрылган боюнча маалымат түшкөн. Бул боюнча алдын ала текшерүү жүргөн учурда ал өзүнүн тааныш бир 4 досу менен сүйлөшкөн кызына ошо бара жатып, ошо Көкбел айылынан Папан тарапка бара жатып, ага чейин спирт ичимдигин ичип алып, мас абалда сөз талашып уруша кеткендигин, жолдо бара жатканда автоунаада жанында бара жаткан досу капысынан уруп жибергенден эсинин учушун жоготуп койгондун, андан кийин эмне болгонун билбей тургандыгын билдирген да. Алдын ала ошо териштирүү болгондо бул жерде эч кандай бир шайлоого тиешелүү сөз болгон эмес. Болгон ортодо ошо ичимдик ичип алып, ошо сүйлөшкөн кыздардын айланасында болгон окуя болуп атат. Анан ошол соц тармактарга чыгып кеткенине байланыштуу азыр ошол аталган жарандар кандай бир партиянын агитатору же мүчөсү экендигин тактоо боюнча тиешелүү шайлоо комиссияларына атайын запрос жибердик. Бүгүнкү алар ошолор сиздер кандайдыр бир партиянын баягы шайлоо үгүттүүсү же болбосо бир мандаттуу эмен өткөнбү, ошону шайлоого тиешеси барбы деген маалыматты жөнөттүк. Бүгүн маалымат келгенибизде толук дагы маалымат билдиребиз. Себеби кечээ күнү гана ошо маалымат түшкөндүктөн биз кечээ күнү запрос жибергенбиз, бүгүн жообун күтүп атабыз да. Негизи бирок алдын ала териштирүүдө эч кандай бир шайлоого тиешеси жок экендиги белгилүү болду.